Assalamu алейкум, амансыздарбы, урматтуу биздин каналдын каттарлуучулары, биздин көрүүчүлөр. Бүгүнкү кирип келген билим күнү кечеки эгемендүүлүк майрамыңыздар менен биздин студиянын атынан, биздин каналдын атынан сиздерге чоң куттуктоо жолдомокчубуз. Ошо менен эле утурлай, бүгүнкү эгемендүүлүк күнүбүздүн ушул майрамдык маанайына кечекидей бир жакшы иштерге кошо ушул Кыргызстанда жакшы жаңылык болсун деп жакында тартылып бүткөн СССРдин баатыры, улуу атамекендик согуштун баатыры Самат Садыков фильми дагы жарыкка келип чыкты бүгүн. Ошол фильм тууралуу, ошол фильмди тарткан режиссер, биздин Кыргызстандын белгилүү режиссеру менин агайым Алим Токторов агай. Жана ошол Самат Садыковду ушул ролдо ойноп, кинодо бейнесин берген менин да кесиптешим Нурбек Юлдашевди конокко чакырып олтурабыз. Анан дароо эле биз темага карай өтсөк, ушул Баатыр Самат Садыков тууралуу мындай кыскача баяндап, анан ушу кинонун жаралышы кандай идея болду, кимден түрткү болду, ушул тууралуу айтып кетсеңиз. Рахмат. Бул фильм өзү 9 майга карата даярдалып, мындай атайы комиссияларга, анан туугандарына, тийиштүү кишилерге көрсөтүлдү. 9 майга карата өзүнүн кичимекенинде, Баткен облусунда, мындай ушул жерде маалымат катары айта кетсек, улуу атамекендик согушта Советтер Союзунун баатырын алган кыргызстандык 73 эр азаматыбыз бар. Мына ошолордун бири Самат Садыков. Азыр эми көпчүлүк айтып келет, ошол Баткен облусунун жалгыз Советтер Союзунун баатыры деп. Мына ошол чоң аталарыбыздын бири улуу атамекендик согушка катышкан Самат Садыков 2020-жылы 100гө толмок экен, эгер тирүү болгондо. Анан мен жанагы Исхак Разак фильмин тарткандан кийин, аны жараткандан кийин ошол Лейлек районунун активдери, аксакалдары, туугандары Самат Садыков жөнүндө дагы мага тартууну сунуш болуп, 2019-жылы мына ошол иш-чара долбоор башталган. 2019. 2020-жылы биз бүтүп коомчулукка тартуулайбыз деген жакшы ой бар эле. Бирок өзүңүздөр билесиздер, 2020-жылы бүт дүйнөнү жанагы жаман илдет каптады, COVID-19 деген көп иш-чаралар бир гана бизде эмес, дүйнөдө токтоп калды да. Мына ошол себептен 2020-жылы бул фильмди биз чыгара албадык. Андан кийин 2021-жылдагы чоң аракет жасалды, бирок тарыхый фильмдерди изилдегенде улам бир маалымат тапкандан кийин дагы бир маалымат керек болуп калат экен. Аны изилдесең дагы бир маалымат, эми документалдуу болуш үчүн дарегин өтө изилдегенге туура келет экен. Ошондуктан бул 3 жылга жакын убакытты алды. Анан ошол биз быйыл 9 майга карата атайы чыгарылды. Анан атайы комиссия көрүп, башка кылып, дагы өздөрүнүн сунуштары, пикирлерин айтты. Кээ бир жерлерди алып коюш керек, кээ бир жерлерди кошуш керек, кээ бир жерлерди кайра изилдеш керек деп атанан дагы биз аны изилдеп атып, иштеп атып үстүндө. Анан ошол расмий түрдө мына ошол өзүбүздүн эгемендүүлүк майрамына карата коомчулукка тартуулайлы деп чечтик. Бул жерде баса белгилеп кеткибиз келет. Бул фильмибиз Кыргыз фильм киностудиясынын өндүрүшүнөн чыкты. Ошон үчүн жанагыдай бир коммерческий болуп тиги прокатка кетпей, атайын ушул мамлекеттик тартылган кино катары ушул мамлекеттик телеканалдардын фондусуна кетти да. Да, ошол мамлекеттин иш-чара, мамлекеттин фильми де, мамлекет тарткан фильм. Эми сөз кезеги мына ушул атайын кинодогу образ менен кел деп бир сурандык элек. Мына ушундай бир жакшынакай кийим менен келдиңиз. Ушул турган форма ошол Баатыр атабыздыкыбы? Жок, негизи бул форма ошол жылдардагы формалардан экен да. Анан сизде жакшы суроо бергенге ыңгайлуу болсун деп атайын кийинип келдик. Самат Садыков атабыздын мындай
буга чейинки ошол сүрөттөрү, тасмалары бир анча мынча болсо да баягы тарых катары, архив катары сакталып калып, анан ушул окшоштук менен сизди актер катары тандап алыштыбы? Жок. Же баткендик деп эле тартып коюштубу? Тартып, өзүнө тартып дейсизби жакынга? Жок, негизи билбейм, негизи Али Набиевичтен сунуш түшкөндө чындыгында мен дагы аябай таң калдым. Ишенбей да. Мен өзүм башка жанрда жүргөн актер болсом, анан бул таптакыр эле Советтер Союзунун баатыры, бул өтө олуттуу образ да. Анан бирок албетте сыймыктанам. Себеби ушундай улуу адамдын бейнесин жараткан үчүнчү. Мен үчүн кыйын эле турду чындыгындачы, себеби мындай юмор жагында жүрүп, мындай серьезный, олуттуу образ ойнош чындыгында кичине оор болду. Бирок антип сиз айткандай жердешчилик кылып антип чакырган жок болуш керек. Бул кинонун азыр бизде баягы көрүү салмагы ушул бүгүнкү биздин берүүдөн кийин көбүрөөк болсо керек да. Ушул Нурбек баягы күлдүрүп жүрүп эле анан кантип бир баатырды ойноду, ушул кандай болду экен деген маанайда баягы кызыгуу көбүрөөк болсо керек. Мына кыйынчылык эмне, кайсы тарабынан көбүрөөк болду? Чындыгында негизи өзүм актер болгондуктан кесибим боюнча. Анан мен дагы баягы мечтать этип жүрчү элем да, бир олуттуу, серьезный бир образ жаратса, өмүр бою эле ушу комик болуп калып кете бербей. Анан Кудай жүрөгүмө салган экен, мына Алим абаз чалып ушул образды ойноп бербейсиңби деп сунуштады. Максатым бирине жеттим деп ойлойм да. Анан кыйынчылык жараткан учурлары негизи актердук чеберчилик жагынан көп деле кыйналган жокмун. Көбүнчө жанагы баягы тартуу учурундагы технический жактардан, мисалы пушканын эле оордугу 64 килограмм экен. Аны сүйрөп, тердеп, кургап, наразы болуп, актер болбой өлүп калайын, эмнеге актер болдум экен деп кыйналган учурлар болду. Биз тааныган киши катары бул биздин Алим агайыбыздын талабы да өтө күчтүү. Мындай халтура дегенди чындыгында мындай көп колдонбойт да. Анан дагы бир нерсе, бул жана пушка деп атпайсызбы? Бул Самат Садыков атабыз өзү пулеметчик болгон, ушу киши азыркы бүгүнкү мына сиздин кинодо берген каарманыңыз тууралуу мына кененирээк айтып кетсеңиз. Биринчи жана силердин сөзүңөрдү улай Нурбек кантип тандалып калды да. Ошол кишине мен да өзүм оюмду айта кетсем, туура силер айткандай окшоштук жагы каралат экен. Тарыхый фильмдерде адам ошо түшбөлдөш, ошо баатырга, ошо каарманыңа окшош кишилерди карайсың, каармандарды, актерлорду биринчи кезекте. Албетте Нурбектин окшоштугун биз билгенден кийин анын жанагы өзүнүн кичинекей баягы комиссиялык көркөм кеңешке да көп талкуу болду. Бул кандай элдер ошо ынанып кире алабы, себеби комиссия актер болуп атса да. Улам жанагы соц тармактардан өзүнүн өңүсөңү жанагыдай майда чүйдө кыска тамаша деген немеси бар. Ошондон чыгып атса кандай болот деп. Анан биз башка да актерлорду карап көрдүк. Көпчүлүгү мындай кантип айтсам толуп кеткен, эми согушта туура толгон кишилерде болгон, бирок эми баары бир кичине арык чырай болуш керек, жашы 25ке жетпеш керек деп атып, анан кайра келип Нурбекке токтолгонго туура келди. Нурбекти биз суранып кичине дагы мындан да арыктаганга туура келди. Эми жашыраак көрүнүш керек да, ошол аскерге чакырылганда 20 жаш курагында кеткен, 25 курагында казыл курман болду. Мына ошондой талаптарды берип, ошол эми бул айтып атат го, жана мен өзүм актерлук жагынан кыйналбасам дагы башка талаптары кыйынчылыкка келди. Ошол кичине мындай толугураак болсоң кичине арыкта деген талаптарыбыз болду. Ошол бир ролду аткарып атканда айтмакчы, бул өзү даректүү фильм. Бирок даректүү фильм с реконструкция деп коет. Ошол игровой, постановочный дагы ойному кадрлар менен бириктирип алып келебиз да. Себеби ал учурдагы бизде архивде андай материалдар жок десе, биз фильмден 70%га жакын бул Россиядан атайы
хроникалык кадрларды ошол мыйзам чегинде сатып келип ошону пайдаландык. Жакынкы жана ортоңку пландарда Нурбекти ошол ойнотуп, Нурбек жана Нурбектен башка дагы актерлорду ойнотуп атып, ошол фильмди ошо элести ошол учурда алып келгенге аракет жасалды. Эми Самат Садыков жөнүндө айта кетсек, бул баатырыбыз фильмде да айтылат, көрүүчүлөр көрүп аткандыр. Бул ошол бала кезинен атка жакын адам болгон, бала болгон. Баягы той топурларда күрөш алып, мындай балбан жигиттерден болгон. Өзү бою узун жигит болгон экен. Мен бүт үй бүлөсүн дизилдеп көрдүм. Бардыгы ошо бойлору узун, көпчүлүгү ошо бойлору узун. Тууган уруктар, балдар да ошондой экен. Анан эми баягы мүнөздөрү такой бир жөнөкөй жигиттер. Бул эми ошо аскерге барганда кантип бул баатырлыкка жетти деген маселе турат да. Бул аскерге чакырылган учурда, армияга чакырылган учурда 1940-жылы болуп, 20 жашта чакырылат. Ал учурда согуш башталды. Бирок ошол учурда Европа өлкөлөрүндө согуш жүрүп аткан. Германия башка мамлекеттерди басып алып, бизге 41-жылы келип атат. Бул аскерге, армия согушка чейин аскерге чакырылып, Иракка чыгышка түшөт. Анан жанагы кишиде атка чыгуу бар экен билишип, ал жактан сурашкан деп, анан ошол конный кавалерия, жанагы атчан аскерге бөлүнөт. Андан ары дагы кичине күч кубаты болгондуктан ошол 64 килограмм салмактагы пулемет куралына булар наводчик болуп, атуучу болуп ошол жерге аскер кызматын өтөй баштайт. Эми ошол чоң Максим деген пулемет, оор пулемет деп айтылат экен. Кеминде 3 адам ошол пулеметтү көтөрүп, ошону атып, ошол неме кызмат кылган да. Анан ал киши 8-айын өзүнүн аскердик милдет өтүп атканда 41-жылы жайында немистик Германия СССРге кол салат. Бирок ошол учурда алар Иракка чыгышта Владивосток дейт, Япония менен курчалып турган. Япониядан да коркунуч болгон. Булар ошол учурдагы Япония, милитаристик Япония дейт, фашисттик Германия, анан фашисттик Италия үчөө биригип, ошол учурдагы социалисттик өлкөлөрдү жок кылабыз деген өзүнүн пландары болот да. Анан бул жактан фашисттик Германия Москвага чейин басып келсе, Владивосток, Ирак чыгыш тараптан Япония бизге кол салыш керек. Ушундай пландары болгон. Ошондуктан ошол жерде канча Япониянын аскери болсо, ошончо аскерди Россия, Советтер Союзу ошол жерде кармап турган. Ошолордун катарында биздин каарманды ойногон Нурбектин каарманы Самат Садыков да ошолордун катарында болот. Бирок 43-жылы жайында гана ал жерден анан бул Россиядагы немистер менен Герман менен СССРдин согушуна аларды алып келет. Уже Япония кол салбашын билгенден кийин да. Бирок алардын ордуна жаңы келген аскерлер менен толуктап, булар такшалып калганда бул жер келген. Ошондуктан кишине атканды уже үйрөнүп, физикалык жактан даяр болуп, психологиялыктан даяр болуп калгандан келип, ошол Германиянын Берлинге чейин жетип, анан бул мен өзүм фильмден толук бере албадым, кантип буга ок тийип калат. Бул ага чейин марттын аягында оор жарадар болуп, Санчаска түшүп калат. Андан ары госпиталга кетиш керек. Бул мен согушту, баягы жеңиште ошол элдин катарында болоюн деп келет да, кайра келип өзүнүн часына кошулат. Кошулганда бул жигитти ошол жигит курак болгон да. Муну биринчи планга койбостон муну мындай бир охрана жакка артык план кылып, муну себеби ага чейин өлгөнгө чейин эле ага жарадар болгон деле буга представление кеткен. Сунуш кеткен да, Советтер Союзунун баатыры болот деп. Тирүү кезинде муну азыр кийгизип койгонбуз. Тирүү кезинде 2 затвабы эрдик үчүн, бир кызыл ту ордени менен мына ушул немелер сыйланган. Анан ошентип бул экинчи тарапта болот. Охрана жагында коргоп, передний планга койбойт да атайы. Анан эми баягы Германия мынтип кирип барат, Берлинге аралашып жүрүп, бул жагыда немис, бул жагыда немис, эми баягы душмандар. Анан күтүлбөгөн жактан баягы бир тараптан бир тарап качып бараткан немистер өздөрү баягы Курчооду кесип өтөбүз деп атып, ошол жерге булар туш келип калат. Анан көкөрөгүнө 2 ок тийип, кайта бул атышат, неме кылат, бирок ошентип түндүн ичинде
качып бараткан немистердин огу тийип анан каза болуп калат. Эгерде мүмкүн передний планда алдыңкы катарда жүргөндө мүмкүн тийбей калабы дейм. Тагдыр ушундай экен, ошентип каза болмак. 2-майда каза болгон. Жок, 1-майда каза болгон, 2-майда. Ошол 45-жылы согуш бүтөөрдө жеңишке бир 7 күн калбай көз жумган экен да. Ошол мына Улуу Ата Мекендик согуштун баатыры деген наамы ушул жерде мына ушу сыйлыктары ушулар тууралуу дагы. Ал киши 1-майда ошол түндө өтүп бараткан Нурбек айтмакчы 2-майга деле өтүп кетиши мүмкүн. Эми 1-май деп жазылган немесе түндө каза болгондон кийин андан аны агада представление кетип, анан 27-майда Улуу Ата Мекен согуштун 1-даражадагы ордени менен посмертно деп коет, курман болгондон кийин сыйланган. Ал эми 26-мартта өзү 45-жылы 26-марттагы сунуш берилет, Советтер Союзунун баатыры болсун деп. Эми Советтер Союзунун баатыры болуш үчүн ал өзүнүн бүт немелерине баягы спортсмендер, мастердик баягы немеге жетиш үчүн өзүнүн бир немелерине эрежелери бар го, ошо неме толтуруш керек. Ошолор өткөндө эми баягы орден медалдар эрлик жасап, анан ал сунушталган Советтер Союзунун баатырынан. Бирок алардын сунушу боюнча буйрук жогорку кеңештен баягы бишселик жогорку кеңеш дейт, ошол учурдагы СССР Жогорку Советинин президиумунун тарабынан бул буйрук чыгарылган. Ошол учурда Калинин болгон немеси төрагасы. Мына ошолордун колу менен ошол жылы 31-майда 45-жылда айтып атабыз, ошол указ чыккан. Ошол указдын негизинде ага Советтер Союзунун баатыры деген наам берилет. Тоже жанагы посмертно деп коюп каза болгондон кийин. Ошондо эми ошол учурда Советтер Союзунун баатыры берилгенде эң жогорку орден катары Ленин ордени, анан айырмачылык белгиси кызыл жылдыз, алтын кызыл жылдызы Советтер Союзунун баатыры алган наамга берилген, кишиге берилген, ошондой эле анын грамотасы. Фильмде бул жөнүндө кеңири кетет. Бул фильмди тартууда эми сиз режиссер катары анан баягы изилдөө, бул кишинин өмүр баяны ушундай бир толуктап бериш үчүн маалыматтарды каяктан алдыңыз? Көпчүлүгүн ошо кимдер жактан мындай жардамдар болду? Өзүнүн бала чагын чагылдырыш үчүн, бала чагын айтып бериш үчүн туугандарынан буга чейин деле Самат Садыков жөнүндө жазылган китептер бар, гезит журналдардагы очерктерден издеп чогултулду. Ошол бул киши баягы тагдырдын немесине карагыла, ошол 45-жылы 31-майдагы Советтер Союзунун баатыры берилген менен Кыргызстан эли биз аны 15 жылдан кийин гана билебиз. 15 жылдан кийин билди, себеби ошол жанагы сунушталган баракчасына, сыйлыкка көрсөтүү баракчасына Ошский деген Омский деп жазылып калып, Сулюктинский баягы аскер комиссарияттан чакырылган да, Сумоктинский деп жазылып калып, Россиянын Омск областына бул неме кетип калат да. Бизден немебиздейчи сыйлыгыбыз, документтер ошол жака кетип калып. Анан бирок эми ошол учурда кичине ошондой баягы дайысы жоголгондор көп болгон, пленге түшкөндөр, башкалар дегенде ал пока тактап атып ошончо жылдар өтүп кетет. Мен ойлойм, ошол бир гана Самат Садыков эмес, башка дагы көптөгөн орден медал алгандар, ушундай баатырлык көрсөткөндөр да кийин ошентип такталып билинген болсо керек. Ошол 60-жылы билинген, ошол жылдан баштап анан гезит журналдар, башка массалык маалымат каражаттары бул киши жөнүндө жазып башталган. Мына Нурбектин атасы дагы өзү Советтер Союзунун баатыры Самат Садыковдун мектебинден окуган экен. Мунун эле атасынын эскерүүсү бар дейт, биздин класста бир парта ар дайым бош турчу дейт. Бул Саматтын орду деп. Ар бир класста ошондой бар экен да. Бул Саматтын орду ошол бош коюп, ушундай бир туу тутуп, балдар окуп, мекенчиликке үйрөнгөн жерлери бар. Анан дагы бул эми ушундай тааныштардан, билиштерден, ошол жерде жазылган немелерден сурап келсек, менин фильмде биз көрсөткөнбүз, ал киши ошол аскерге чакырылып баратканда, баягы азыркы сөз менен айтканда,
жактырган кызына сөйкө салып кеткен да. Бирок үйлөнөт, той болот деп атканда бир жолу мен аскердик кызматымды бүтүп келейин, андан кийин үйлөнөбүз деп, кийин аскерге кеткенде кат кабарлашып турушкан. Ошентип мындай ошол анын мисалы Бул ошол атаңыздан бала чака жок экен да демек. Жок. Ал үйлөнбөй кеткен, бирок үйлөнө турган болуп сүйлөшүп жүргөн. Жактырган кызы болгон, сөйкө салып койгон ата-энеси бар, бырымдап, ата салты менен анан ошентип ал аскерге кетет. Бирок андан бала калган эмес. Ал үй бүлөдө эң улуусу болгон, 7 туугандан улуусу. Андан кийингилерден алар эми аскерге барган эмес, армияга алардан балдар бар. Анан бул ошол туугандарынан, ошо билгендерден, тарыхчылардан биз анын бала чагын ала турган болсок, ал эми анын согуштагы эрдиктер атайы память народа деген атайы россиялык ошол ар бир Советтер Союзунун баатыры жөнүндө, жакшы орден медал, мындай көрө орден медал алгандар жөнүндө атайы сайттар бар. Ошол жерде бүт көрсөтүлгөн. Андан сырткары Самат Садыков аскерге барганда биздин мына Ысык Ата районунан мурда ошентип айтылчу экен, азыр Кант району болуп калдыбы. Ошол райондон Шаповалов деген командири болгон экен. Ушул бизден жергеш болуп калат да, капитан Шаповалов деп биз фильмде көрсөткөнбүз. Ал киши ошо конный кавалерияда 1-эскадронун командири болгон. Ошо 1-эскадронго бул жигит түшүп, Самат Садыков түшүп, ошол жерде чогуу аскердик кызматын өтүшкөн. Ошол Шаповаловдун да көп айткан эскерүүлөрү мына биздин гез журналдарга түшкөн. Мына ошол маалыматтарды биз пайдаландык да фильмге. Бул кино тартылууда биз ушундай бир эпизоддорун, ушундай кыска нерселерин көрүп калдык элек да. Кадимки согуш талаасындагы эпизоддор бар да. Ошолор каяктан тартылды, анан жанагынча түтүндүн арасы, жанагыларды чуркап ойнош сиз үчүн кандай болду ушунун баардыгы? Чынында бул Алим агай айтып аткандай 70% жана Москвадан алынып келген архивтерден бул чыныгы хронология, чыныгы тартылган кадрлар экен да. Анан 30% анан крупный план, жанагындай түтүн эми окшоштурганга аракет кылдык да. Ошо өзүнүн туулган жерден бала чагын тартты, бала чагында айылдан ошо жерлерден. Айылдан. Бирок кыйын эле болду. Чындыгында ата бабаларыбыздын бизге ушундай жашоо алып келген канчалык кыйынга турганын кичине да болсо жон терибиз менен сездик деп таасир калтырды. Таасир калтырды да. Себеби мындай болуп атат да, баягы отуруп эле монтип ойно десең, образга кирбей калган учур болот. Мен өзүм дагы Нурбекти көргөндө баягы буга чейин күлдүрүп, съемкалар кылып жүргөндөн кийин баягы күлкү, жүзүнөн күлкү болуп тургансып, анан муну ошол бир оружияны жана куралды көтөрүп келип ошол жерге коюш үчүн дагы бир 4-5 жолу чуркатканга туура келип, чыныгы тери акса, чыныгы жини келсе деп ошол айтып атпайбы өзү. Актер болбой эле койбок деп. Биз бияктан тартып атабыз, жакшы түтүн араласын депчи. Биздин жакшы кадр болгончо канча түтүн жутту да болчу, канча түтүн жутту. Ошол убакта мындай бир уруш талаштар болуп кетип аттыбы? Да, настроениясыны мындай көңүлүнү бузганга да биз эми каттуураак сүйлөп коюшубуз мүмкүн. Себеби көрүп атасың да камера. Жакшы образ бергенде жана биздин түтүнүбүз келбей калат ал жерге. Бет маңдайын өтпөй калат. Бет маңдайын өтүп калганда бул образ бербей, жылмайып башкача болуп калат. Ошентип атып жанагы экөөнү байланыштырганча убакыт өтүп кайра тасмабыз, кайра съемка. Бул тасма негизи кайсыл жерде тартылды? Негизинен бала чагы өзүнүн кичимекенин деп коелу, ошол Лейлек районунда тартылды. Андан кийин анын аскердеги согуштагы эрдиктери бул Чүй боорунда эле тартылды да. Себеби бул жерде дагы бир жолу кайталап кеткибиз келет. Кыргыз фильм киностудиясынын өндүрүшүнөн чыкты. Алардан жанагыдай пиротехника деп коет, жана пулемет, куралдарын алып барып келүү дагы ошол мындай өзү мыйзам боюнча ушул жерге ылайыкташтырган болчу, эреже боюнча. Биз дагы бир жакшы ойлор бар болчу. Мен Акжол Бекболотовго чоң рахмат айткым келет, Кыргыз фильм киностудиясынын жетекчисине. Алар өзүнүн комиссиясын чалып, биздин фильмди ошол Беларусь фильми менен биргеликте дагы мындан да кызыктуу кылып тарталы деген жакшы тилектер бар болчу, бирок
быйыл өзүңүздөр билесиздер. Ошо быйылга пландаштырган болчу март, апрель айларына. Анан баягы Россия, Украинадагы кырдаал, анан ошол бизди ал жака барганга тоскоол болуп калды эми. Бул барбай эле калдык да. Режиссерлор негизи мындай караганда бир башкачараак элестетүү менен, өзүнүн көзү көргөндөй ушул мындай көз алдына элестегендей нерселерди актерлордон жанагы ушу коюп аткан ушу жана камерадан көбүрөөк сурайт да, көбүрөөк талап кылат. Ошого окшошсо экен деп ошого жакынданат да. Анан ушул кинодо сиз үчүн мындай бир кандайдыр бир жетишпей калган нерсе, кайсы нерсе болду? Анан өзүңүздүн көңүлүңүзгө толгон кайсы нерсе болду? Мындай атаңыз ушундай болуп калганда сонун болот эле деген бир мындай бир өкүнүч менен калып калат го кээ бир баягы кино бүткөндөн кийин деле. Эми жана айтып кетпедим, эгерде Белоруссиядан тартып калсак, мындан да мыкты болуп калмак да. Эгерде пандемия болбогондо мындан да жакшы мындай эртерээк чыгармакпыз. Эртерээк чыгып, өзүнүн баягы 100 жылдыгына чыккандан да мыкты болмок. Баягы бир нерсени жасайсың, убакыт өткөн сайын жөн эле отурсаңдар чарчап каласың да, ачык айткандачы. Кээде сурап коет шопурлардан, сиз көмүр түшпөй эле эсиңиз ой береби болгону машинаны айдап барып токтотуп кайра келдиңиз дегендей. Баягы убакыт өткөн сайын өзүң чарчап мындай неме болуп калат экен да. Ошол убакыттын өтүп кеткени бул мүмкүнчүлүктүн баягы жакшы кадрларды ошол учурда кылабыз деп кийин баштайын десең баягы немең жок, баягы актёрүң жок, баягы фон жок. Маселе ушуларга келип болуп калат экен. Мына бул пандемиядан кийин андан кийин мына бизде неме эле болуп кетти. Баягы бийлик алмашпады. Андан кийин деле баягы кичине саясат мындай өзүнө келсин деп турукташканча бизде ошол техникалык, пиротехникаларда берилбей турду дейм, мыйзам чегинде нерсе. Анан кышыбыз жазга айланып, жазыбыз кышка айланып кетти. Кээде ошол кар жаап атканда кардын үстү тарталы деген ойлор мондай неме менен тартылган туура келип, зеленка менен. Ушундайлар кичине адамды жакшы болуп калса дагы атте мындай кылганда мыктыраак болот эле деп ойлор салат экен. Бул кинонун бет ачарында сиз ошо кинону бет ачарында анан толук көрдүңүз да, баардыгы бүткөндөн кийин. Өзүңүздө бир кандай сезим болду, кандай бир сыймыктануу, жоопкерчилик деген нерселер болдубу? Ошо өзүңүз деле ошо кинону көргөндөн кийин ай ушер ушинсем болмок экен. Эми ушул эле суроо да. Ооба, негизи өзүңүзгө ыраазы болуп кеткен жерлери дегендей. Жок, негизи ар бир актер өзүн алып чыккан образы өзүнүн баласындай болуп калат да. Чындап эле өзүмдү көрүп тойбой аттым. Башкачараак ойносом болмок экен, бул жер мындай кылып ойносом болмок экен деп эми ар бир кадрды иликтеп чыгасыңдар карап көрүп отуруп. Бирок сыймыктандым. Бирок аны мен эмнеден байкадым? Себеби бир жолу аэропортто турсам, бир эже мени аябай башкача карап, жылмайып, тиктеп, кечке тиктеп турду да. Анан кетейин, Нурбек деп эркелетип баштады жакын келип. Мен ойлодум баягы тамашалардан эле таанып ушинтип атат окшойт десем, көрсө, ал эже ошол Самат Садыковдун неберелерин жана эмелери болуп кетет. Көзүнөн көрүнүп турат да, жакын көрүп мени. Самат Садыков биздин чоң атабыз болот да. Сени көргөндө чоң атабызды көргөндөй болуп эме болуп кеттим дейт да. Ошону ойлоп, анан сыймыктанып каласың, демек аз да болсо элдердин мындай жетпеген жактарыңызды байкай алдыңызбы? Жетпеген жактарым мен ойлойм жанагы атка минип жана ат менен тартылган образдарым, жигитовкалар жасашыбыз керек болчу, ошонун үчүндө буту кокустатып алып, ушул кинолорду тартуудачы негизи баягыдай актерлорго дублерлор ойнойт, каскадер алат. Эми баардык эле актерлор мына ким Нурбек айтмакчы ушу ат минерде бутун кокустатып алдым же болбосо кээ бир ат мине албайт чындап эле. Ошол убактарда ушундай бир дублерлорду ойнотуп, ошолордун ордуна замен кылып турган ушундай каскадерлор болот да. Ушундай учурларды колдондуңуздарбы? Жок. Биздин баягы тасма учурлары, пандемия учурларда, анан баягы кичине бизде саясий туруксуздук болуп аткан учурларда тартылып атты да.
биз жакшы ой бар болчу, биз атын дагы бир берели депчи. Ошо Саматтын аты депчи. Аны да бир жалгөр кылып, жигитовка кылып, аны менен да ойнотолу деп. Көпчүлүгү жанагы немелерге тоскоол болуп калды. Анан эң негизгиси бул фильм башталгандан кийин эле 1-2 ай өтпөй бутун кокусатып алды. 1 жылдай балдак менен жүрдү. Анын үчүн могул жагын эле тартып аттык. Планды. Ооба, ошентип анан бир жагы ошо биздин каармын окшоп кичине арыктап берди, ал жагы жакшы болду. Бирок жана жигитовка ойношу, атка чуркап минише немелер ал тартылбай калдыбы? Тартылбай калды да. Эми аны биз баарыны жана кичине план бар эле, Белоруссияга барсак тартсакпы деп. Анан бирок эми 2-3 вариант бар болчу, анан ушул вариантка келип калды. Анан экинчи жагынан эми аны баягы игровой кылып көп ойното берсек деле даректүү фильмге жакын болбой калбасын деп биз көбүрөөк анан анын ордуна алыскы пландар менен хроникалык кадрларды кошуп чыктык да. Сиздин стилиңиз акыркы учурда жалаң ушул жанагы биздин тарыхый инсандар, белгилүү тарыхый инсандар, мына кечеки өтүп кеткен аталарыбыз, Исхак Разаковду тарттыңыз, буга чейин эл маанай жакшы кабыл алуусу жакшы болду. Эми мындан ары деле ушул стилде болуп, жалаң ушу адамдар тууралуу тартайын деген пикириңиз барбы? Себеп дегенде, кечиресиз, мен да улай кетейин, себеп дегенде сиз ушул мына кечеки биздин өтүп кеткен Төрөкул атабыз, Айтматов, Жусуп Абдырахманов, Ишеналы Арабаев сыяктуу ушул улуу инсандарды тартууда азыркы Кыргызстанда мындай бир опыту кенен тажрыйбалуу режиссер катары сиз көрүнүп калдыңыз да ушул 2 кинодон кийин. Кийинкилерде ушундай пландар барбы? Ооба, пландар бар. Карагыла, көпчүлүк ушу суроо берет. Эмне үчүн Исхак Разаковду, эмне үчүн андан кийин кайрада бир жердешиңиздер Самат Садыковду тарттыңыз депчи. Исхак Разаковду деле, Самат Садыковду деле биз башка чөйрөгө кайраганда ошол Лейлек районунда чоңойгондон кийин биз кичинекей кезден мынау бизден чыккан адам, лидер болгон, мынау бизден чыккан баатыр болгон деп бизде мисалы Советтер Союзунда тарбияландык да, ошол учурда Пионер деген, Комсомол деген уюмдардан өткөнбүз. Ошол кичинекей октябрят кезинен биздин отряд дегенде Самат Садыков. Ошол учурдан биз Самат Садыков жөнүндө маалымат ала баштайбыз. Мисалы эми аны Кыргызстандын бардык эле чөйрөсү Самат жөнүндө көрүп билбеши мүмкүн. Мисалы Чолпонмат Түлөбердиев жөнүндө өзүнүн айылы, өзүнүн районун жакшы билиши менен Кыргызстан деле билет го. Көбүрөөк неме кылышат да. Бизде ошол Саматка көбүрөөк берип, даже ар бир айылда көчөлөрүн аттарга чейин бар, Самат Садыков көчөсү. Исхак Разаковго караганда Самат Садыков баягы Советтер Союзунда көбүрөөк таанылып билинген. Исхак Разаков биз кийин неме кылдык, өзүбүз эгемендүүлүк алгандан кийин. Ал эми Советтер Союзунда Советтер Союзунун баатырыны көбүрөөк даңазалап айтып келген. Ошондо эле биз ким экенини чоңойгонча эле бизге сиңип калганда, ошондуктан бул фильмди мисалы ошол Самат Садыковду тартуу мен үчүн башка жактан келип тартам деген режиссерге караганда жеңилирээк болду десем болот да. Азыр мени мисалы Бишкектен бир баатырды же болбосо бир аксакалды же болбосо бир ушундай белгилүү инсанды тартыңыз десе, мага 3-4 жыл жок деген изилдесемби деген, же болбосо 1 жыл изилдешим керек. Ошондо дагы мындай жакшы жеткиликтүү болбой калабы деп да чочулайсың да. Буларды ошондо мен жаш кезимден мага көп маалымат болгондуктан ушул биринчи жумуш иштеримди, биринчи фильмди ушулардан баштаганмын. Ошо кийинкиде Кудай буйрса барбы планда? Буйрса азырынча мындай эле неме болуп турсунчу, сыр бойдон ооба. Анан ал тартылбай калса дагы эл журтка кандай түшүнүп калат. Изилдеп атам, карап атам. Бир учуру келип калат да ошого неме кылганга. Азыр изилдөө үстүндө. Исхак Разаковдун образын, ошо кишинин бейнесин өзүңүз ачып бердиңиз. Башка актер ойнотконго болбойт беле? Бул жер туура айтасыз. Бул жерде мындай болуп калды да. Бизде ошол учурда мен тарта турган учурда мен өзүм тартам деген эмесмин. Муну мамлекет тарабынан ал кишинин 100 жылдыгына карата
Мен Исхак Разаков фондунун мүчөсү элем. Биздин фондко, республикалык фондко сунуш келген, ушундай Разаков жөнүндө фильм тартылат, мүмкүн көркөм фильм. Өзүңүздөрдүн бир сунушуңуздарды, идеяңыздарды берсеңиздер, мүмкүн болсо сценарийге жардам бериңиздер деген сунуш болду. Анан ошол биздин баягы фонддун аксакалдары деп коелу, управлениясы, башкармалыгы. Мен ошондо телевидение иштейт элем. Анча-мынча баягы коммерциялык жанрда фильмдерди тартып аткан учурум эле. Анан көбүрөөк мага мындай мен дарегим айтылгандай болду. Ушундай көргүлө, сценарий жазып, бир тексттерди жазып көргүлө неме дегенден мен чындап айтканда жазгам. Эки эпизодун жазгам. Анан ошол Исхак Разаков жөнүндө фильм тартылып калса, жок дегенде ошол съемочный группанын бир ассистенти, жардамчысы болуп катышсам деген ой болгон. Андан башка идеяларды бергенбиз дагы анан 2 эпизодко сценарий жазып, анан мына комиссия карайт, ана комиссия карайт деген биз ойноп да койгонбуз. Мен ошондо өзүм ойногом. Ал үчүн мен өзүм ойноп калам деп ойнобойм, просто көрсөтөм деп. Сен башка бирөөгө ойнот үчүн акча төлөш керек болчу, башка болчу эмес. Мындай жөнөкөй кылып эле эпизодду өзү ойноп көрсөткөндү да. Андан кийин анын туугандары көргөн, башкалар көргөн, бирок мамлекет тарабынан фильм тартылат деп атып, ошондо да биринчи революция болуп кетти. Анан башка бийлик келди. Эми жаңы бийлик келгенден кийин азыр өздөрүнүн баягы туруктуулук болгонго чейин убакыт өтүп кетти. Анан баягы биз тартабыз деген улам жылып атты. Анан бирок баягы мен кичинекей эпизодумду көпчүлүк көргөндөн кийин ушуну улантсаң болот экен да, жакшы эле экен деп менин көңүлүм көтөрүп коюшту, ушундай болуп. Сизди азыр кечиресиз, ошол жана Исхак Разаковдун образы, ошол ролун ойногондо Алим Токторов жанагыдай пластикалык операция кылды деген да бир маалымат тууп кетти элек. Бирок мен сизди көптөн бери билем, мен ошол эле бойдон көрүп атам да, ошондой нерсе болду беле болгон жок. Жок, мен аны кээ бирде сураганда өзүм айтам да. Эгерде мен билгенимди өзүм ойношумду да, мен чындап айтканда ал кишинин көздөрү бакырайып турган, көздөрүмө мындай неме жасамакмын деп айтканмын өзүм. Биз ошол фильмдин основной баштай турган 3 ай ошол башкы ролго адам таппай туруп калдык. Анан мен кичинекей худ советим, көркөм кеңешим бар эди, комиссиябыз. Анан ошолордун сунушу ушундай болду. Сизде азырынча неме жок. Мындай фильмдин аягына чейин бюджетиңиз жок экен. Бака эпизодко иштей турган болсоңуз, ал бүткөнчө 10 жыл өтөбү, ары улабат 5 жыл өтөбү. Биринчи пилотнуйда өзүңүз ойноп, өзүңүз ойной берсеңиз да болот. Кичине мындай түспөлүңүз кетет экен, кичине грим кыса окшошуп калат экенсиз. Анан биз максатыбыз ал кишинин баягы жасаган эмгектерин элге жеткирели. Анын мүнөзүн толук бере албасаңыз дагы, кылык жоруктарын толук бере албасаңыз дагы, ошол Кыргызстанга жасаган эмгектерини мындай белгилеп өткөнгө болот окшойт деген ойлорду айтты. Анан ошол негизинде мен өзүм ойногомо туура келди. Бул бардыгы бюджеттен, акчанын бюджетибиздин жоктугунан болду. Эртең Кудай буйрса дагы бир мындай киного, бир ролдорго сунуш түшүп калса, сиз эми бир чоң кишинин ролун ойнодуңуз да. Чоң киши, бир Советтер Союзунун баатыры, Улуу Ата Мекенин согушунун ардагеринин ролун ойнодуңуз. Эми мындай бир жанагыдай коммерческий бир майдараак кинолорго сунуш түшүп калса, мен барбайм деп уже отказ бере баштайсыз да? Жок. Жок, эми биз актер болгондон кийин баарын ойнош керек, бүт образды. Андан кийин дагы 2-3 фильмдерге, сиз айткандай коммерческий фильмдерге ойнодук. Мындайча айтканда, жерде эле жүрөбүз. Обычный да. Эме кылып коелу. Арс. Ушу концовка кылалы, азыр бияктын куттуктоолорун угуп алалы биротоло. Азыр кайра бир. Мына урматтуу туугандар, биздин көрүүчүлөр, бизде өтө кызуу маек, жакшы мындай бирибиздин аягат
Мына урматтуу туугандар, бизде ушундай бир кызуу маек, жакшы талкуу болуп отурат. Бизде конокто дагы эске сала кетсек, белгилүү режиссер Алим Токторов жана киноактер Нурбек Юлдашев конокто. Эми көрсөтүүбүздүн соңунда биздин улуу адамдардан, белгилүү адамдардан мамлекетибиздин майрам күнүнө куттуктоосун кабыл алып коелу. Урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу ошол каналдын катталуучулары, баарыңыздарды өтүп бараткан эгемендүүлүк байрамыңыздар менен куттуктайбыз. Ошондой эле бүгүн мына билим күнү. Нурбек сага силердин ушул каналыңарга чоң рахмат. Бизди жумуштан кийин ушул өзүңөрдүн студияңарга чакырып, ушул маек курганыңарга. Эми мени көпчүлүк Facebook катталуучулары билет. Учурда мен өзгөчө кырдаалдар министрлигинде массалык маалыматтар каражаттарын иштөө бөлүм башкаруун жетектеп келем. Жана сиз айтпадыңызбы, келечекте дагы бир кандай фильмдерге кадам таштайсыз деп. Биз ошол өтүп кеткен биздин улуу инсандар менен биргеликте азыркы дагы бизде эрдик көрсөткөн улуу инсандарыбыз көп. Мына ошол азыр мен ошондой эрдик көрсөткөндөрдү өзгөчө кырдаалдар министрлигиндеги куткаруучулардын арасынан да издеп атам. Алардын да бир эмгектерине, мамлекет үчүн жасаган иштерин көрсөтөйүн деген ойлор бар. Ошол боюнча дагы мындай азыр сценарийлер башталган десем туура болот да. Анан бул жерде баягы мен айтпай кеттим окшойт. Бул ошол биз фильмге кошкон реквизиттерибиз. Фильмди көргөндөр өздөрү дагы баасын берет. Албетте тарыхый, документалдуу фильмдерге көрөк эмгек керек, баарын эле эмгек керек. Нурбек болсо биздин фильмде, реконструкция фильминде мындай көрсөңүздөр байкабай да каласыздар, бул кай жерге кошулган экен депчи биз аракет кылганбыз ошол учурга алып келгенге да. Ошондуктан кичинекей 2 секундтук бат өткөн кадрлар болгон чакта дагы ошол учурду, ошол элести бергенге биз аракет кылганбыз. Ошондуктан канчалык ойноду, бирок ошол аз болсо дагы, көп болсо дагы Нурбек өзүнүн, мен ойлойм, ошол учурдун образын ачып бере алды да. Рахмат Нурбекке. Анан ошол жакшы ылыктар көп болсун, Кыргызстаныбыз өнүгүп өссүн. Биздин учурдагы мамлекет башчыларына, өкмөт башчыларына жана биздин жалпы эле биздин мекенибиздин жердештерибизге, мекендештерибизге мындай бакубатчылык турмуш каалайм. Чыгармачылык инсандарды ушундай сиздерди чакырып, алардын дагы мындай бир жүрөгүндө турган маселелер болсо элге салып туруңуздар. Кыскасы, биз мекенчил болуп, өзүбүздүн өндүрүшүбүздү колдошубуз керек да. Рахмат баарыңыздарга. Next Media, Next TV, Next Media. Биздин каналды эле айта бер, азыр кайсынысына коеру билбейбиз. Бизде көп да эми. Көп. Биздин каналды коелу. Биринчиден баарыңыздарды эгемендүүлүк күнү менен куттуктайм. Жана ушундай эле бүгүн мына билим күнү, Кыргызстаныбыз, өлкөбүз өнүгүп өсө берсин. Негизи айтып койдук го, өлгөндөр бакталмайынча тирүүлөр тапталбайт деп. Албетте ата бабаларыбыздын кылган мээнетин бизге ушундай жакшы, жаркын жашоого кошкон салымдарын эч качан унутпашыбыз керек деп ойлойм. Албетте ушул тасмага колдоо көрсөткөндөргө баарына ыраазычылык билдиребиз. Жана ошондой эле сиздердин каналыңыздарга дагы ийгиликтер боло берсин. Рахмат, ушинтип эл менен байланыштырып, колдоо көрсөтүп, жакшылыктарды элге сунуштап жүрө бериңиздер. Саламатта калыңыздар, урматтуу биздин каналдын катталуучулары. Бүгүн биз сиздерге майрамдык чыгарылыш катары ушул Кыргызстаныбыздын белгилүү режиссеру Алим Токторов жана киноактер Нурбек Юлдашевди чакырдык. Кийинки кездешүүгө чейин сак саламатта болуңуздар.